Адам баласынын ар бир амалы өз үчүн, тек гана орозосу мен үчүн. Мен анын сообун өзүм берем деп келет. Ушул хадис кудисинин маанисине токтолуп, Аллах Таалам бул орозону башка амалдардан өзгөчө касиетке ээ кылды. Мындайча айтканда, бул амалды Аллах Таалам өзүнө таандык кылды. Бул чоң шарапат нерсе. Алымдар айтат, орозодо ошо сабырдын 3 бөлүгү тең камтылган. Ороз айын сабыр айы деп атаган. Ошол эле сабырдын, тагдырдын кыйынчылыктарына жашоого сабыр кылуу, өйдө ылдый бар, кыйынчылык, жеңилчилик, ачкачылык, токчулук дегендей, ошонун бири орозодо келет. Экинчиси сооп амалдарга. Сооп амалдарга да сабыр керек. Жана үчүнчүсү күнөө амалдардан дагы тыйылууга сабыр керек. Ушул 3 нерсенин бардыгы бул орозодо камтылган деп айтат. Ошол үчүн орозонун сообу эсепсиз берет Алла Таалам. Иннама юаффас сабируна ажрахум бигайри хисаб. Алла Таалам сабырдууларга эсепсиз сооп берилет деп келет.